Үстүбүздөгү жылдын август айынан тарта ЕАЭПтин техникалык регламентинин талаптарына ылайык биримдиктеги өлкөлөргө товарларды экспорттогон ишканалар ХАСП системасынын негизинде иш алып барышы шарт. ХАСПтын стандарттарына жооп берген товарларга ЕАЭП эле эмес, дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрү да кагылгасын ачат. Бул сертификаттарга жетүүнүн кандай жолдору бар? Капитал командасы ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта токтолот. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке албетте чоң талаш талкуулар менен кошулган. Бирок ага карабай өлкөдөгү өндүрүүчүлөр өз өндүрүшүн ЕАЭПтин талаптарына туура келтириши керек. Болбосо ишин токтотууга аргасыз болот. Деген менен алардын көбү эл аралык стандарттар. Мисалы, быйылкы жылдын август айында күчүнө кирген стандарттарга ылайык, эгер кафедеги тейлөөчү кыз жасалма кирпик чаптап алганын же тырмагын ашыкча узун экенин байкасаңыз, кафенин администрациясына доо койсоңуз болот. Бул эл аралык деп таанылган жана ЕАЭПтин аймагында тараган ХАСП стандарттарынын талабы же тактап айтканда анын талабына жооп бербегендик. Айлана чөйрөнү булгабай, химиялык кошулмасы жок гигиеналык эрежелерди толук сактап, адамдын саламаттыгына зыян тийгизбеген тамак-аш азыктарын даярдаган өндүрүш ХАСП стандарттарына жооп берет. Жана ал ишканага такай көзөмөл жүргүзүлүп, тамак-аш коопсуздук эрежелери бузулган учурда сертификатынан айрылып калуу коркунучу бар. Белгилүү болгондой, ХАСП сертификатсыз Европа жана алыскы өлкөлөргө эмес, жакынкы жылдары ЕАЭПтин рыногунда, анын ичинде Кыргызстанда дагы товарын сатууга тыюу салынат. ХАСП деген эмне жана анын талаптары туурасында Капиталдын Герман эл аралык кызматташтык уюму менен биргеликте даярдаган материалында. ХАСП англис тилинен которгондо коркунучтарды анализдөө жана кооптуу чекиттерди көзөмөлдөө деп аталат. Учурда бардык өнүккөн өлкөлөрдө тамак-аш коопсуздугун камсыз кылган жападан жалгыз методология болуп саналат. Ал алгач АКШда 1963 иштелип чыккан талап. Кийинчерээк Европа өлкөлөрүндө өз стандарты пайда болот. Бул стандартка өтүүгө камынган ишканалар алгач ички аудит жүргүзүп, кемчиликтерин аныкташ керек. Аудитке ХАСП боюнча маалыматы бар, окуудан өткөн кызматкерлери тартылат же сырттан атайын адистерди чакырууга болот. Биринчи тандаш керек, кайсы сертификат керек экен. Торговый компания болот да, бул ошолордон тамак ашын сатып алуучу компания айтат, мага мындай сертификат керек. Российский чоң маркеттер ХАСПтын сертификатысыз жетишсиз деп айтып атышат. ФСС 22 000 деген сертификат бергилени талап коюп атышат. Биздин Кыргызстанда бир эле ТÜV немецкий бир компания бар, орган по сертификации. Ошонун представительствосу ачылды. СЖС швейцарский орган бар, ошого кайрылып атышат көбүнчө, көп компаниялар ошолордон өтүп атат. Жакынкы представительство Алматада бар болуп атат. Өндүрүшүн ХАСПка ылайыкташтырууга ишкерлер бир айдан бир нече айлы убакыт жана бир топ каражат жумшашат. Сертификат өндүрүшүн көлөмү жана багытына жараша берилип, $1000 өйдө турат. 2017 жылдын август айынан баштап Кыргызстанда жайгашкан ар бир тамак-аш жаатында иш алып барган ишкана ХАСПтын сертификаты болбосо да анын талаптарына жооп бериши шарт. Болбосо алардын иши токтотулат. Негизинен адистердин айтымында ХАСПтын талаптары оор эмес. Мында ар бир ишкана гигиена, тазалык, коопсуздук чараларына таянышы керек. Эң биринчи биз айтабыз ППУ деп же программа предварительных условий деп коебуз. Алдын ала алуучу шарттар болот. Ал үчүн деген ишкана деген инфраструктурасы, то есть өзүнүн имараты, иштеген цехтери, иштеп аткан жанакы оборудованиясы, ошолору талапка жооп бериш керек. Терезелери, эшиги. Мисалы, шире чыгарган ишкана болсо, мында мөмө жемишти кимден кантип сатып алып, өндүрүшкө жеткирилип жаткандыгы такталат. Андан ары секке түшкөн мөмө талапка ылайыктуу жерде сакталып, тазаланып, жасалган шире менен аралашпашы керек. Ишкананын полу менен дубалы бириккен жер ийри болот. Бул жууганда оңой жана бурчтарында, кычыктарында кир, микроб калтырбайт. Пол цементтелет. Терезелер дагы жуулганга ыңгайлуу болушу шарт. Айтмакчы, жууп тазалоодо күчтүү химиялык заттар кошулган каражаттарды колдонууга болбойт. Ал эми жабдуулар, колдонулган шаймандар, эмелектер дагы заң баспаган, ысыкка чыдамдуу жана эч кандай уулуу заттарды бөлүп чыгарбашы жана формасы тегиз, тоголок жууганга ыңгайлуу болушу керек. Ал эми имарат тосмодон 6 метрлик алыстыкта жайгашат. Чычкан жана келемиштерге каршы күрөшүү үчүн имараттын айланасына 90 см кеңдикте, 9-10 см калыңдыкта шагыл төгүү керек. Аларга каршы уулуу заттарды колдонууга болбойт. Санитардык коргоочу зона. Кээ бир ишканалар үчүн, мисалы үчүн сок чыгаруучу ишканаларга 50 метр турак жай, адамдар жашоочу жайдан 50 метр алыс болуш керек. Андан тышкары тегерегинде бүт курчалыш керек.
эмне дегенде мал кирип кетиши ыктымал, адамдар кирбеш керек, алардын баары кайтарылып. Ишкана сууну кайдан алып жатканы да маанилүү. Мисалы, эгер ишкерлердин жеке артезиан суусу болсо, анда ал боюнча тез анализ тапшырып, тазалыгын тастыктап турат. Эгер суу муниципалдык каналдан келсе, суу гана эмес, түтүктөрдүн дагы сапатына суроо коюлат. Өздүк гигиена деген талаптары бар. Сөзсүз түрдө бул деген жазылган стандартта дагы бүт баары жазылып турган. Адам биринчи оорукчан болбош керек, оорулуу болбош керек. Ошол кезде бийик температура, грипп же ар кандай вирус же андай ага тамак өндүрүшкө киргенге чейин медикалык работник аны обязательно көзөмөл жасаш керек, оорубайбы деп. Андан тышкары өздүк гигиена деп коебуз. Бул деген санитарный таза күндө алмаштыруучу кийим, чачтары деген жоолуктун астында же определенный бир чачты каткан сетканын алдында жашыруун болуш керек. Ар бир ишканада бул талаптар ишке ашып, мүнөт сайын иштеп турушу керек. Анткени сертификат берген орган жыл сайын пландуу түрдө, жыл ичинде кокустан да келип текшерип калат. ХАСП, ISO сыяктуу эл аралык сертификат стандарттар бул заман талабы деген ишкерлер ишканасынын пайдубалынан баштап талапка жооп бергендей кылып курушууда. Бул сертификаттар экспортко жол ачуудан сырткары ички рынокто дагы сапаттуу тамак аш менен камсыз кылат. Өз өндүрүшүн ХАСПтын стандарттарына ылайык түзгөн ишканалардын иши менен кийинки материалда тааныштырабыз. Колду кургаткандан кийин колду дезинфекциядан өткөрүш керек. Союучу цехыбыздын кубаттуулугу 50 баш сменасына 20 мүйүздүү малдан жана жылкы и жанагы кой эчкилерден 100 баш союлат бир сменде. Кой эчкинин зонасы богул зона, бул зонада болсо кой эчкилер союлат. Бул зонада болсо биздики 20 мүйүздүү малдар союлат. Булар жабдуулар атайын санитардык норманын негизинде комплекттетилген. Атайын биз муну оборудование сатып алганда компанияларды тандап алганбыз. Ошол компаниялардын ички конструкциясы жана оңойлугу, орнотулган оңойлугуна ошол немелерге карап, жана биздин спецификацияларга туура келген. А эми бул материалдары атайын нержавеющий стальдан жасатылган, IC304 деп коет. Ошо IC304 бул деген биринчиден өңү өзгөрүлбөйт, жуулуп атканда да жанагы баш бос болуп же саргайып да кетпейт. Экинчиден бул атайын жаман заттарды өзүнөн бөлүп чыкпайт. Ар бир жерде орнотулган материалдар атайын пищевой, пластмасстар да пищевой, атайын кезүүчү, аралоочу биздин жабдуулар алар да атайын пищевойдун немесине кирет. Биз экспортко чыкканга туура жооп бериш үчүн бизде бул эң негизгиси бул стандартташтырыбыз керек. Бул стандартташтырганга биз азыр жол багыт алганбыз. Кудай буйруса биз стандартизацияны өтөбүз. Международный стандартизациядан. Международный стандартизацияны алгандан кийин экспортко да чыкса болот. Но бүгүнкү күнү биз экспортко таможенный союзга даярбыз. Таможенный союздун экспортун алып барганга бияка сертификаттар менеджменттин жанагы азык-түлүк коопсуздук менеджменттин сертификаттасы керектелбейт. Бу жерде эң негизгиси жанагы ХАСП системаны колдонуп, жана аны документалдуу түрдө далилдеп бериш керек. Алардын кызматкерлерине жанагы Роспотребнадзордун кызматкерлери бар, таможенный союздун. Поскольку мы решили внедрять такие серьезные сертификаты по безопасности, мы вынуждены были продумать вопрос именно о личной гигиене персонала. Поэтому перед каждым... Кире бериште кызматкерлердин жеке гигиенасын камсыз кылган жуунуучу жана кийим алмаштыруучу жай жайгашат. Проходите, пожалуйста, сюда. Здесь мы с вами попали уже в зону повышенных санитарных требований. Бул санитардык талаптар катуу коюлган жер. Эшиктер абдан көп көрүнүп жатса керек. Бирок мисалы бул жак кишилердин кирип чыгуусуна багытталган. Бул жактан чийки зат кирет. Экөө эч бир жерде кесилишпесе керек. Если, например, вот эта зона, через которую мы с вами зашли, это коридор. Здесь ходят только люди, рабочий персонал, либо гости, которые приходят к нам на предприятие. Здесь, например, пойдемте я вам покажу. Находится вход. Чийки зат андан ары кампага, тазалоочу жайга жана өндүрүшкө түшөт. И
напрямую поступает в склад для хранения сырья. Пол здесь тоже непростой, это специальные наливные полы. Пол жөнөкөй эмес, атайын эпоксид деп аталган заттан куюлган. Тамак аш чыгарган ишкананын полу ушундай болушу керек экен. Он хорошо моется. Из комнаты по упаковке попадаем сюда. Это склад готовой продукции. Биз тамак аш коопсуздугунун олуттуу күбөлүгүн алабыз деп жаткандан кийин жаңы имаратты курууга кириштик. Анткени эсептеп көрсөк, эскини оңдоп чыкканча жаңыны жаңы талаптар менен куруу оңой болот экен. То есть грязное не пересекается с чистым. Продукция заходит, люди заходят из одного места, продукция, сырье заходит из другого места, и готовый продукт выходит из абсолютно иного места. Вот здесь у нас будут стоять стеллажи, здесь мы будем складировать свой готовый продукт. Ал эми даяр продукция сакталган кампа, мисалы бул жерге биз товарларды коюп, түз эле унаага салып жөнөтөбүз. Происходить отгрузка продукта. Здесь уже предусмотрен специальный пандус. Сюда заходит машина, продукт отгружается, и все, машина уезжает развозить готовую продукцию. Это вот нынешний цех по производству растительного масла. Мы производим 7 основных. Ар кандай өсүмдүктөрдөн данынан май чыгарабыз. Чийки затын баарын Кыргызстанда эле сатып алабыз. Биз азырынча ушул жерде иштеп жатабыз. Жаңы имарат даяр болсо көчөбүз. 7 жылдан бери ушул жерде турганбыз. Храним сырье, которое перед тем, как поступать на прессование, мы сюда его складируем. Вот, сейчас вы видите, это облепиха. В основном все сырье у нас местное. Например, облепиха, тыквенные семечки, грецкий орех – это местного производства. В основном продаем на местный рынок, но также у нас есть наши клиенты в России, это Санкт-Петербург, Москва. Также масло грецкого ореха у нас закупает Южная Корея. Негизинен 66% товарды жергиликтүү рынокко сатабыз. Россияга жөнөтөбүз. Түштүк Корея жаңгактын майын сатып алат. 30 уходит на экспорт. Вот, но как раз таки, когда мы участвовали в международных выставках, мы столкнулись с тем, что, например, наши партнеры с Европы, которые также заинтересовывались нашей продукцией, они всегда задавали вопрос, а есть ли у вас сертификат, или вы сертифицированы ли вы по FSSC 22000? Экспортту кеңейтели десек, бизге тийиштүү күбөлүк жетишпей жатат. Айрыкча европалык өнөктөштөр товарга, анын сапатына абдан кызыгышат. Көргөзмөлөрдө суроо талап болот. Бирок бизде FFSC 22 000 жок экенин билгенден кийин эле баш тартышат. Не складывалось, поскольку отсутствие этих документов говорит о том, что сразу работа невозможна. Поэтому после именно посещения таких выставок мы пришли к выводу, что это нужно делать. Во-первых, да, это действительно требования Европы, это требования, может быть, даже международные такие вот западные. Албетте, бул талаптар Европанын талабы. Бирок эгер өндүрүшкө киргизсек, өлкө ичинде өзүбүздүн жарандардагы таза, сапаттуу азыктарды алып калышат. Поэтому мы внедряем этот стандарт сегодня, для того, чтобы иметь возможность, конечно же, выйти и на европейские рынки, но также обеспечивать наших людей, наших потребителей качественной, безопасной, очень хорошей продукцией. Күркүрөгөн күз келип, Кыргызстанда тойлордун мезгили ачылды. Тойдо улам жаңы трендтерди жаратып, анын аркасынан элди ээрчиткен той пропагандачылар бул ырчы, бийчи жана тамада жылдыздар. Жылдыздар өлкөдө шоу-бизнестин жоктугунан аны той бизнеске айлантып жаткандай. Анткени жылдыздар жарыша той өткөрүлгөн ар бир тойдун шааниси Мурдагыстандагы артык болуп, анысын социалдык тармактарда рекламалап, той индустриясында жаңы кызматтарды жаратууда. Көпчүлүктүн катарында Заремадагы тоюн унутулгус болсо экен деп эңсейт. Ноябрда өтө турган тоюна 2 ай мурда даярданып баштаган. Да, я посмотрела видеоролики. Тойду уюштуруучулардын акысы кымбат экен, андыктан өзүбүз эле чуркап жатабыз. Азыр интернеттен эле керектүү кишилерди таап алса болот. Мен интернетте видеолорду карадым, Инстаграмдан башка тойлорду карап чыктым. Тамаданы, бийчини, ырчыны, гүл менен кооздоочулардын баарын ушул Инстаграмдан таап жатам. Үлпөт көйнөк салондорунда Инстаграмдан табууга болот. Зарема көйнөктү баалуу салондордун биринен сатып алды. Ресторан менен тамаданы да таңдап койду. Нам бы хотелось поменьше тостов. Биздин тойдо каалоо тилек айтуулар азыраак болуп, шоу жана концерттик программа көбүрөөк болсо. Тамаданы да тандаганда ал канчалык белгилүү экендигине маани бериш керек. Мол жерге чейин кесесиң. Тамада групп тобу өткөн тойлорун талкуулап кезектесине даярданууда. Бул топтун бир тойду уюштуруу акысы орточо $2,5 миң. Мурун кыз узатууну көп той сыяктуу кылчу эмес. Кийин той чоң боло баштады.
Андан кийин кыз узатуулар чоң кыла баштады, кийин тушоо тойлор дагы чоң той боло баштады. Андан келип туулган күндөр деле азыркы учурда 200, 150, 120 киши чакырылып чоң деңгээлде уюштурулат. Той ээси өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, анан өзүнүн фантазиясына, анан өзү катышып келген тойлорго жараша масштабты чоңойто берет. Тойлордун масштабы гана эмес, багыты өзгөрдү. Айрым учурда иш-чаранын башкы максаты да унутулуп, атаандашуу биринчи орунга чыгып кетет. Баланчанын тоюна окшотуу үчүн кээ бир ата-энелер чөнтөгүнө карабай, акысы кымбат тамада, ырчыларды суранып келет. Башкача бир жаш муун өстү да. Бул ошол эле эстрада болобу, кино жааты, чыгармачылык жааты баары чоң көрүүчүлөр дагы, үйлөнүп аткан адамдар дагы, той берип аткандар дагы жана артисттер дагы бир убакта өскөн үчүн азыр бүт формат өзгөрүп атат дегеле. Мурун мисалы үчүн бир 50 миң же 40 миң адам аудитория угуш үчүн теле жарыяланчы, газета чыкчы, брошюралар таратылчы, радиодон жагылчы. Ал эми азыр сүрөткө тарттың чыгардың 100 миң адам көрдү. Каалаганы келди, каалабаганы келбеди. Дегеле ал жагы жеңил болуп калды. Жүздөгөн компания, миңдеген адамдар акча тапкан ивент бизнесинин башкы жарнамалык аянтчасы бул социалдык тармак. Facebook, Instagram, YouTube аркылуу тамадалар алып барган, ырчылар ырдаган, флористтер кооздогон тойлоруна мактануу менен бирге үгүттөп да турушат. Шоу-бизнес өкүлдөрү болсо өздөрүнүн тойлорун жарнамалоо менен жаңы тенденцияларды жаратууда. Анжелика Инстаграмда дагы белгилүү ырчылардын катарында. Тойдогу видео сүрөттөрүн өзү же күйөрмандары жүктөп турат. Көбүнчө кыз узатууга, атайын жар ырдап берип, аймактарга дагы чакырышат. Ырчы шоу-бизнес өкүлдөрү концертке караганда тойдон көп акча таап калышканын айтат. Жар көп айтып калдым. Чындыгында ырчы болуп эле тойлорго барганда конкуренция чоң. Чындыгында тойлорго ылайыктуу ырларды ырдаган ырчыларды көбүнчө тойлорго көп чакырат экен. Чыгармачылыкта бир гана бизде азыр кичине бөлүнүп калды. Мен мисалы чыгармачылыгымда сахнага ырдай турган өзүнчө ыр болсо, тойдо өтө турган, тойдо бийлей турган ыңгайлуу ыр дагы өзүнчө мындай аранжировкаланып жасалып калды. Бүгүнкү күндө чынын эле айтыш керек, чыгармачылыкта жеке концерт берип акча табыш кыйын. Таба албайсың. Жакшылыктын жакшы жагы менен бирге терс тарабы да бар. Чамасы чарк келбесе дагы чөнтөгүнө карабай ашынгандар той өткөрүп тонолуп, ал эми тойго үгүттөөлөр элди сарамжалсыздыкка жана жакыр жашоого түртөт. Бир караганда биздин коомдо тойлор, бизнес жана башка катнаштарды түзүүнүн, элге чыгуунун, көңүлдүү убакыт өткөрүүнүн жалгыз формасы болуп калгандай. Эмне үчүн тойлор улам жаңы тренд алып, коомчулуктун жашоо образына айланып калды? Той аш деген жашоо образга кандай альтернатива бар? Мына ушундай альтернативаны сунуштаган Бишкектеги креативдүү эң кызыктуу жай бул Ололо хаус. Ололо заставляет людей выйти из привычных зон комфорта и оказываться в одной компании с другими людьми, у которых такие же интересы, но они, может быть, вам не были до сих пор знакомы. И так оказывается, что с такими людьми может оказаться гораздо интереснее общаться. Мы пытаемся построить такую среду, в которой бы было много-много мероприятий, и люди приходили на мероприятия по интересу. Это может быть спорт и здоровье, это может быть искусство, это может быть наука, это может быть интерес к виниловым пластинкам. Это может быть интерес к каким-то юридическим аспектам, потому что у нас есть Legal Monday, мероприятие, где уличное право. Это может быть, что вы пытаетесь создать свой бизнес и хотите оказаться в среде, где другие люди тоже создают бизнес, и можно послушать опытных бизнесменов о том, как они создавали бизнес, и не повторять каких-то ошибок. И да, это была очень большая часть причины, почему мы создавали Ололо, и сейчас у нас почти каждый день есть хотя бы один ивент. А цель, чтобы было 2 ивента в день, разных. Но сегодня день открытых дверей, и мы демонстрируем в том числе ивенты, которые мы здесь организовываем. Я сегодня презентовал своим казахским друзьям. Оказалось, что больше 10 регулярных ивентов уже проходит в Ололо хаусе. Вот наш новый инструмент, наша гордость. Мы доросли до 3-го уже инструмента. Это Петров. Я же перестал заниматься, но сейчас возобновляю. Сейчас Вика выйдет из декрета у нас, я возобновлю. Буду
Буду играть. Наша бедность, она в нашем вот скудном образе жизни, в нашем низком уровне притязаний. Азыркыдай бир муун, экинчи муунду баккан социалдык коомдо бир гана мамлекеттик пенсияга үмүт артуу жаңылыштык. Анын үстүнө азыркыдай социалдык төлөм жүргүзүүдөгү бир топ проблемдерге байланыштуу 100% жарандар мамлекеттик пенсияга үмүт арта албайт. Мындай шартта каарлыкка кантип кам көрүү керек, пенсиялык топтомдор деген эмне? Элдик экономика рубрикасында жооп берет. Кыргызстанда бир гана мамлекеттик эмес пенсиялык фонд бар. Алар өздөрүнүн негизги артыкчылыгы катары кичине суммадан баштап чогултуу жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн айтышат. Бул фонддо 100 сомдон баштап топтомдорду жүргүзсө болот. Соңку кезде пенсия алгандардын саны көбөйүп, иштегендер азаюуда. Азыр көпчүлүк замандаштарыбыз чет өлкөдө жана бир тобу патент аркылуу иштеп жатышат. Ошондуктан соцфондко төлөмдөр аз болуп келүүдө. Жаштардын арасында пенсияга көп үмүт артпай, каарлыкка өз алдынча кам көрүүнү жактагандар дагы арбын. Пенсиялык система кеңейип, пенсиянын көлөмү көтөрүлөрү азырынча күтүлбөйт. Анткени бир муун, экинчи муунду баккан система болгондуктан пенсионерлер азыр иштеп жаткан жаштардан көз каранды. Мөөркан апа уй саап, чөп жыйнап өмүрүн колхозго арнаган. Эми айылда жумуштун жоктугунан балдарын ээрчип, шаарга келип жан багууда. Анын учурунда пенсияга кам көрүү же улгайган кезге каражат чогултуу деген түшүнүк жок болчу. 8 балалуу Баатыр эне 7000 сом алат. Алган каражаты Батырдын акысын төлөөгө, оорукчан баласынын дары-дармегинен ашпайт. Жумшаганда мына мен ооруп калам, дары-дур алам өзүм, анан квартирага төлөйм. Балам менен жашайм, балам келинчеги жок, үй жок. Квартирага 1000 сом төлөйм азыр. Балага дары-дур алам дейт. Мамлекеттик эмес фонддун сайтындагы маалыматтар боюнча, эгерде адам 15 жыл бою 300 сомдон ай сайын салып турса, анда кийинки 15 жыл бою 1000 сомдон пенсия алып турат. Бирок бул жерде бир маанилүү нюанс бар. 15 жыл бою чогултулган акча бир алуу мүмкүн эмес. Аны 15 жыл бою көрсөтүлгөндөй 1000 сомдон ай сайын алып туруу абзел. Демек 15 жыл акча салым катары саласыз жана кайра 15 жыл бою аны кызыкчылыгы менен аласыз. Адам канча жыл иштейт дагы, мисалы үчүн пенсияга чыккандан кийин иштеген ден соолук да болбойт. Ошол кезде кичине тыйын болсо дагы үйдүн керегине жарайт да акчачы. Ошол мен ойлойм, ошол пенсия керек деп элечи. Бирок азыр Кыргызстандагы майналар менен пенсия чогултуш аябай эле кыйын болуп калат. Чогултса дагы аз болуп калат да. Негизи банкта депозит түрлөрү абдан эле көп. Биз депозит тандаганда көп мөөнөткө арналган жана аз-аздан топтой турган депозит түрү керек. Бул шарттарга жооп бере турган балдар депозити туура келет. Бирок алар 15 жылга чейин болгондуктан кийин кайра жаңы келишим түзүп узартып коюп турса болот. Албетте эң алгач мамлекеттик пенсиядан тышкары канча пенсия алгыңар келгенин аныктоо керек. Мисалы айталы, айына мамлекеттик пенсиядан тышкары 10 000 сом алууну каалайсыздар. Демек жылына биз 120 000 сом топтошубуз керек. Ошол эле маалда 120 000 сом пайыздык киреше болуп, негизги капитал дайым киреше берип тургандай болуш керек. Биз консервативдүү болгон 14% ставканы алдык жана жылына 120 000 сом пайыздык киреше катары алып туруш үчүн 857 000 сом капитал чогултушубуз абзел. Эми ошондой капиталды чогултуу үчүн бир айда канча каражат салып туруш керегин эсептеп чыгалы. Биринчи вариант, биз пенсияга чыгууга чейин дагы 10 жыл бар болсун. Демек ал үчүн ай сайын 7150 сом салып туруу абзел. Бирок финансисттердин эсептөөлөрүнө таянсак, анда узак мөөнөттүү салымдар 2,5-4 эсе көбөйөт. Анткени аларга пайыздык кирешелер улам-улам кошулуп турат. Башкача айтканда, капитализация жүрүп турат. Ал эми 10 жыл салыштырмалуу азыраак мөөнөт болгондуктан 2,5 эсе чоңойот деп эсептесек, анда ай сайын 3000 сомдон чогултуу керек деген жыйынтыкка келебиз. Экинчи вариант, эгерде пенсияга чейин 20 жылыбыз бар болсо, анда ай сайын 1430 сомдон топтоо керек болот. Үчүнчү вариант, пенсия маалына чейин бизде 30 жыл бар. Керектүү капиталды топтош үчүн айына 600 сомдон топтошубуз керек. Төртүнчү вариант, пенсияга чейин дагы көп бар, 40 жыл алдын ала кам көрөлү деп эрте баштасак, жана 900 000 сомго жакын капиталды чогултуу үчүн болгону ай сайын 450 сомду чогултуп турган жетиштүү. Кытайдан каалагандай жабдууну каалагандай баада жана каалаган сапатта сатып алууга болот, бирок баары эле издегендердин сапаттуусун таба албайт. Мында кыргызстандыктар жетектеген консалтинг компаниялар мекендештерине жардамга келип, Кытай рыногунда туура соода кылууга көмөктөшөт. Дал ушул консалтинг компаниялардын жардамы менен Кыргызстанга алып келген жабдуудан Дом счастья компаниясынын директору Азамат Сулайманов жыгач буюмдарды жасайт. Башында мал менен иштеп жүрдүк, анан Дордойдо да иштедик, машина менен да иштедик, сотка менен да иштедик, аргасыз иштер менен иштедик. Андан кийин баягы мебельный компанияга кирдик, грузчик болуп иштедим, сборщик болуп иштедим, менеджер болуп иштедим. Андан кийин убакыт өткөндөн ойлодум, өзүмдүн бир цехимди ачышым керек деп, анан ачтык.
ошо андан апам жардам берди, ошо манан кайненем да жардам берди ал жагынанчы. Анан биринчи баягы стулду чыгарып баштаганда кичине толкундандык. Буга деген көп акча кетет. Мисалы үчүн оборудованиянын баарын заказ кылганга, лес алганга, анан башка фурнитура алганга аябай көп акча керек да. Бул жабдуулардын баардыгын мен Кытайда жүргөндө, Кытайда иштеген Амир Закировдун China Trade Company деген консалтинговый компаниядан заказ кылып алгам. Эмне үчүн мен ал консалтинговый компания аркылуу заказ кылдым? Эмне үчүн менде аларда заказ кылган мага надежныйраак болду. Өзүм башка тааныштарым болсо, өздөрү барып, өзүм билдим болуп алып алышкан болчу. Ар кайсы оборудованияларды. Анан көп случайлар болгон. 8-10 станок заказ кылса, 8-и бракованный келет, экөөсү иштеген түрдө келет да. Ошондуктан менден да ошондой случай болбосун деп, мен бул станокторду ошол компаниядан заказ кылдым да. Мен ошол ыраазымын да. Амирдин ошондой компанияда ачканына, Кытайда ушинтип иштегенине, ушинтип качествону бар контроль кылганга мен абдан ыраазымын. Эмне үчүн да Кыргызстандан алганга караганда арзан болду, гарантиясы мен болду. Бир запчасти жетишпесе, мага запчасти салып жиберишет. Ошонун баардыгына контроль кылгандарына мен баа бердим да. Марканы кармаш үчүн эми баягы биринчиден дисциплина керек. Баягы балдардын үстүн дагы жакшылап караш керек. Айлыгы жакшы болуш керек. Тамак аштары жакшы болуш керек. Көрүп атасыңар, чаң иштер сүттүү болуш керек, айраны болуш керек, берип туруш керек ошонун баарын. Анан балдардын өздөрүнөн да зависит этет. Өздөрүнүн андай стремлениялар болсо. Биз анча-мынча стимул кылып турабыз алардачы, балдардычы. Анан баягы аракет кылып өздөрү өткөрөнгө умтулушат да ар дайым. Бул столдун ортоку тумбасы. Бул жанагы бул деле столдун ошо ножкаларына кетет. Анан жанагы биз основной ошо тырмактарыбыз, тырмак деп коет го, бул мындайынан кетет да. Ошол чисте каражгаштан чыгып атат ошо тырмак. Ошол чогулуп отуруп, мына берекиндей стол ножка болуп чыгарабыз да. Бул столдун буттары эми ошо натуральный шпон. Шпон деген ошо кээ бир адамдар түшүнбөйт, постоянно иштебегенден. Ошо натуральный текстура дегенибиз мына береки нерсе була чогултуп атат. Чисти кадимки эле каражгач, ошол жука болуп тилинген. Текстура натуральный да, кадимки эле бизден чыккан. Кыргызстандын эле жана бактарынын каражгаштары бизден тилинет, бизден чыгат. Ошону чогултуп, бастырып, клейтетип пресска, ысык пресс бар. Бастырып, анан мындай столдор чыгарабыз. Раздвижной, простой, ар кандай клиенттин каалаган размеринде чыгарып бере алабыз да. Бул ачылган азыр 1,50 болуп турат. Жабылат, круглый, 1 метрлик стол. Ушул сыяктуу столдорду чыгарабыз да. Кыргызстанда каражгач көп болгондуктан биз ошо стулдарыбызды, столдорубузду ошо каражгачтан жасайбыз да. Анан Россиядан келе турган фанера, ДСПлар бар. Кээ бир жерлеринен фанера кетет, кээ бир жерлеринен ДСП кетет. Ошолорду эметебиз. Дагы фурнитура жана ар кайсы эмелерди Турциядан заказ кылабыз. Раскладной механизмдер бар. Эми келечекте баягы Алматы, Астанага кетиргенге эметип атабыз. Өздөрү эле чыгып атат. Уже жакын арада контракт түзөлүп атабыз ошолор менен. Экспортқа кетирели деген ойлорубуз бар. Ошо буюрса кол менен бүт тазалап, быдыр-сыдырлардын баарын тазалап, анан кийин тазалагандан кийин аркы малярный боксту көргөнсүздөр, ошол жерге өткөрүшөт. Биздин эмнебиз жакшы? Биз бул стулдарыбызды жыгачтан жасайбыз. Натуральный кара жыгачтан. Ал өтө сапаттуу жыгач. Бул преимуществосы эмнеден? Бул жыгачтар естественный сушка менен эмес, как бы международный стандарт менен сушить этебиз мунун баарын, жыгачтын баарынчы. И естественный сушка болгондо, мисалы үчүн жыгач жасаганда бир жылдын ичинде ажырап, сынып калышы мүмкүн да. Биздин жыгачтарга биз 1 жыл гарантия бере алабыз да. Сынбаарына, анан ажырабаарыначы. Фурнитураларда жакшы, креплениялар бар, жакшы. Бул Capital командасы даярдаган экономика обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалар менен кесиптешим Айсулуу Тикимбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.